Урматтуу бриллианттар, ускорение проектисинин жеңүүчүнүн психологиясы бөлүгүнүн катышуучулары, ар бириңиздерге кутман таң, ассаламу алейкум демекчимин. Кутман таң Бактыгүл эже, Асмат эже кутман таң, алейкум ассалам, Лазакат канжа, Дамир эже, алейкум ассалам, Акбармет эже кутман таң, кандайсыздар, кандай салып турдуңуздар, маанайыңыздар кандай, Нурили эже кутман таңыңыздар менен. Амин, амин. Үй күнүбүз ийгиликтүү, берекелүү болсун, Кутман таң Гүлнар эже, Орозбей эже, кутман таң. Так, Динар эже, кутман таң. Көрүп жатканыма кубанычтамын ар бириңиздерди. Чолпон эже, кутман таң. Кутман таң, Акылбек байке. Кандайсыздар, маанайыңыздар кандай? Таңды кандай тосуп алдыңыздар? Күндү кандай баштадыңыздар демекчимин. Бүгүн суббота, кыргызча ишемби болобу? Кутман таң, Майрам эже, кубанычтамын ар бириңиздерди көрүп жатканыма. Азаматсыздар, мына таң калды. Канча адам уктап жатат, а сиздер азаматсыздар. Азаматсыздар, өзүңүздөрдү сылап, мактап, куттуктап, комплимент айтып койсоңуздар өзүңүздөргө абдан сонун болмокчу. Анткени эмне, сиздер таң эрте туруп өзүңүздөр үчүн эң башка адам жашоодогу өзүңүз үчүн убакыт бөлүп өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп жатасыздар. Кутман таң Гүлсар эже, Мавлюд эже, кутман таң Серби эже. Ишемби да, кыргызча точно да. Ошондуктан ишемби күнүңүздөр берекелүү болсун демекчимин. Абдан сонун күн башталды, Вроде бы жума только башталат, Карасаң, мынакей башталды десең эле уже бүтүп аткан болот да, убакыт учкан куш демекчи, мына Таңды сон тосуп алдым дейт, азаматсыз. Кутман таң Асатуллаева дейт, атыңыз жок экен. Эми караңыздар, бул айтат да, убакыт учкан куш дейт, бул жаман кабар дейт да, анткени убакытты токтото албайсың дейт да. Бирок жакшы кабар бар дейт да. Ошол убакытты пайдалуу, өзүңүзгө керектүү, берекелүү кылып колдонуп алсаңыз болот дейт да. Ошондуктан сиздер азаматсыздар, ушул ар бир убакытты, ар бир саатты пайдалуу колдонуп жатасыздар демекчимин да. Ар бир сааттан, ар бир убакыттан пайда чыгарып жатасыздар, Абдан сонун өзүңүздөр окуп жатасыздар, ишенем. Азыр өзүңүздөр эле окубастан сиздер эмне кылып атасыздар? Ушул алган билимдер менен, туугандар менен, балдарыңыздар менен, үй бүлөңүздөр менен, командаңыздар менен бөлүшүп, эмне кылып атасыздар? Сиздер өзүңүздөр гана өзгөрбөстөн, өзүңүздөр гана өзүңүздүн үстүңүздөн иштебестен эмне кылып атасыздар? Бүт айлана чөйрөңүздөр өзгөрүп атат деп ишенмекчимин да. Кутман таң Селен эже. Кана ким кофе ичип, суу ичип, зарядка жасап жетишти. Кана жазып койгочу мен деп. Кана ким зарядка жасап, уже бодрый состоянияда отурат. Эгер зарядка жасаганды жетишпей калсак, эмне кылабыз? Азыр прям турабыз дагы 10 жолу отуруп турабыз. Прям сейчас. У нас должно быть, чтобы у нас мээбиз активный болуш керек. Мээбиз ойгонгон абалда болуш керек. Көчө медитация жасаганбыз, ошондуктан көчө мен сураган жокмун, анткени медитацияга бизде расслабленный состояние керек да. А бүгүн уже сонун тема болмокчу. Вау, супер! Мен дейт. Азаматсыздар. Мынакей, видите, уже сиздердики бүгүн 13-күн уже адат, уже адатка айланып атат буюрса. Кээ бириңиздер уже канчанчы жолу катышып атасыздар, 5-6 жолу катышып атасыздар. Уже сиздердики эмне адатка айланып калган. Кутман таң Сымай эже. Мен дейт, мен дейт. Мен баарын аткардым дейт. Азаматсыз Нурили эже, сиз вообще мощный, активный, самый ответственный лидерсиз да, баарына жетишкен. Анда эмесе бүгүн кутман таң Сейд эже. Бүгүн бизде да сонун так. Где мой слайд? Менин экранда слайдым жоголуп кетти дейт. Мен сиздерге слайд көрсөтө албай каламбы, ошондо? Мен телефонду жаңы эле алмаштыргам. И что-то караптырмын, что Инстаграмда слайд жок экен. Интересно, эмнеге Инстаграм слайд жок болуп калды? Хорошо, анда сиздер менен бүгүн слайд жок. Сиздер жазасыздар, мен сиздерге айтып берип түшүндүрүп берем баарын. Конечно, слайд менен жакшы болмок, сиздерге көрүнүктүү, түшүнүктүү, анткени адамдын түрлөрү бар да.
Мен мурун ойлой берчүмүн, мындай бизде мындай бар го, өзүңдөн бирөөнү мындай кичине бир нерсе жок болсо эле өзүңдү бир мындай кемсинткен абалда сезесиң да. Ошондуктан сиздерде ошондой болбош үчүн мен да аткарганга жетиштим. Азаматсыз визуалдар бар. Визуал деген булар көргөндө жакшы кабыл алгандар адамдар да. Бул жаратылышта ушундай жараткан Аллахымчы. Көргөндө булар жакшы жаттап калат, көргөн нерсесин унутпайт, эстеп калат да. И булар дагы эмне китеп окуган жакшы өтөн экен. Китепти булар көрүп окуш керек да, көзү менен көрүп окуганда жакшы түшүнөт, чем бирөө айтып бергенге караганда. Да, теманы айта кетем. Аудиалдар бар. Аудиалдар укканда жакшы кабыл алат. Например, азыр мен айтып атам, угуп атасыздар, бул адамдар укканда жакшы кабыл алат, ошону эстеп калат, унутпайт да. Ошондуктан и дигитал дегендер бар. Дигиталдар булар факты, доказательства, документы, подтверждения, мага көрсөт, кана документ барбы, печати барбы, доказательствасы барбы, канакей тастыктаган нелер бар деген адамдар да. Вот ушундай адамдын түрлөрү бар. И албетте эле адам только эле визуал же только эле аудиал болбойт. Смешанный болот, но бирөө основной болот да. Ошондуктан визуалдар элестете бериңиздер, силерге слайд бар. Өзүңүздөр жазган нерсени көзүңүздөр менен жаттап кала берсеңиздер болот. Анда эмесе бүгүнкү темабыз абдан сонун тема. Бул жашообуздагы биздин ролдор жөнүндө треугольник Карпмана, Карпмандын 3 бурчтугу деген тема. Жазып алсаңыздар болот. Карпмандын 3 бурчтугу. Бул Карпман деген өзү психолог, өзү иштеп атып, иш жүзүндө ушуну изилдеп, адамдарды, психологдор адамдарды кабыл алып, ар түрдүү адамдарды кабыл алып, ар түрдүү адамдар менен иштеп атып, ушу адамдарды талдап, изилдеп чыккандагы, анан ушу 3 бурчтукту изилдеп чыккандан кийин 99% адамдар ушул 3 бурчтукта жашайт экенбиз. Элестетсеңиздер, 99% адам жашоосунда ушу 3 бурчтукта эле жүрө берет экенбиз, айланып эле, тегеренип элечи. Эми ушу 3 бурчтукту чийип койсоңор болот, треугольникти чийип туруп, эң башына жазсаңыздар, бул спасатель, же болбосо кыргызча бул сактоочу. Сактоочу же сактагычпы, кандай болот туура? Спасатель, сактоочу. Да, сактоочу, наверное, правильно будет. Экинчи 3 бурчтук бул агрессор. Агрессор бул кыргызча же болбосо обидчик деп койсоңуз болот. Кыргызча бул кандай адам? Бул кандай адам бул кыргызча агрессор? Кана. И үчүнчү 3 бурчтук бул жертва. Жертва абалындагы адам. Спасатель, куткаруучу дейт. Куткаруучу деп жазсаңыздар да болот ооба. Жертва деген бул тарынчак эмес. Жертва деген бул вот кыргызча кандай түшүндүрсөк, прям мааниси жеткидей кылыпчы. Агрессор ачуулуу адам дейт. Да, ачуулуу адам жакыныраак. Ачуулуу адам, да. Мындай аябай постоянно мындай өзүнүн приказ берген, постоянно нападение кылган, ушундай адам да. Баскынчы. Баскынчы десек деле болот, анткени бул эме да, агрессор, это да, басып алыш керек, өзүнүн айткандай болуш керек. Вот мен айттым, ушундай болуш керек деген адам да. Да, может быть. И үчүнчү жертва. Жертваны кыргызча, я не знаю, кыргызча прям мааниси жеткидей кылып кандай түшүндүрсөк болот. Жертва. Байкуш. Байкуш да. Жертва бул байкуш. И азыр өзүңүздөрдүн жашооңуздарды элестетип көрсөңүздөр, стрелка кылып койсоңуздар болот. Жертвадан спасательге, спасательден жертвага, спасательден обидчик, агрессорго, кайра агрессордон спасательге, и агрессордон жертвага, жертвадан агрессорго. То есть эмне? Адам постоянно эле бир эле бурчта отура бербейт. Биздин ролдорубуз ар дайым өзгөрүп турат. Ситуацияга жараша, адамдарга жараша биз өзгөрүп турабыз. Ошондуктан эмне кылабыз? Улам ошол алмаш өзгөрүп турабыз дагы. Бир күнү агрессор болсок, бир күнү же бир адам менен агрессор болсок, бир адам менен биз байкуш болушубуз мүмкүн. Бир адам менен
куткаруучу же сактоочу болушубуз мүмкүн да. Ошондуктан постоянно биз ушакта эле тегеренип жүрө беребиз да. Эми азыр өзүңүздөрдүн жашооңуздарды мындай бир талдап көз ирме менен өткөрүп көрүңүздөрчү. Жашооңуздарды. Вот где-то бир 18 жаштан өйдөбү. Негизи эле суроо берип кетейин, ким үйүндө улуусу? Барбы үйүндө улуусу болгондор? Же балким улуусу эмессиз, бирок үйүңүздө, ата энеңиздин үйүңүздө сиз кичинекей чактан лидер болчусуз. Жоопкерчилик алган адам сиз болчусуз. Баарын аткарып, баарына жооп берип, көбүнчө улуулар ушундай да, лидер болуп үйүндө баардык кичинекей балдарды карап, ата энеси бир жака кетсе, кичинекей бир туугандары бир нерсе кылып койсо, сөзсүз ким уруш жейт? Улуусу уруш жейт, жоопкерчилик кимде? Улуусунда. При этом эмне конфет бирдеме-сирдемелер азыраак ким жейт? Улуусу азыраак жейт, анткени улуусуң да сен. Да, кичилер ал кичинекей да деген мамиле да. Мен дейт, мен алчысым дейт. Жертва жабыркаган адам эмес, жабыркаган бул мааниси туура эмес болуп калат да, кыргызчачы. Сөзмө сөз которгондо жабыркаган болуп эметилет, бирок дегенде мааниси менен которсок бул байкуш адам да. Байкуш абалындагы адам. Мааниси менен которсок. Эми карап көргүлө, эмне үчүн сурадым үйүндө улуусу ким? Анткени үйүндө улуу болгон адамдарга уже эле биз кичинекей чактан ата эне эмне деген ролду берип коет. Бул уже буга да ата эне күнөөлүү эмес, бул жашоо өзү ушундай. Спасатель, же болбосо куткаруучу, сактоочу бул улуулар да. Бул кичинекей чактан роль. И бул ролду бала кичинекей чакта уже алган ролду кийин бул ролдон чыгыш өтө кыйын болуп калат да. Анткени бул уже адатка кирип калат, бул уже жашоонун образына кирип калат. Бардыгына жооп берип, бардыгын сактап, бардыгына заранее даярданып туруу. Даже барбаса дагы мээсинде уже баары үчүн жооп берет, баары үчүн ойлонот. Өзүн ойлонбосо дагы бирок элдин баарын ойлоп турат, бир туугандардын баарын, Кимде эмне бар, кимдин кандай кийими бар, ким эмне кылат, ким эмне тамак ичет, ким каякта жүрөт, бүт баарын контроль. Это плюс контроль, плюс и жоопкерчилик. То есть эмне кылып алган? Көбүнчө улуулар ошол ролду өзүнө кичинекей кезде алган бойдон ушул ролдо өмүр бою жашап өтөт. Өмүр бою бул сабакты окубагандар, билбегендер көбүнчө өмүр бою жашап өтөт да. Конечно, бул бир четинен жакшы, анткени сенде жоопкерчилик көп болсо, эмне көп? Влияние, таасир көп да. Бирок бул дагы бир убакытка чейин эле. Анткени кичинекей кезде бир туугандарың, аны көтөрөт, аны жакшы кабыл алат, сенин мындай. Это как забота болуп атпайбы бир туугандарың мененчи? Бир туугандарың карап, аларды ойлоп, аларга кийим эмне алып бериш керек, кийим алып берип, алар эмне тамак ичип атат, баарын ойлонуп, баарына жооп берип, кийин уже алар самостоятельный болуп калганда, алар чоңойгондо сиздин ошол камкордугуңуз, сиздин кечке эле аларды ойлоно бергениңиз, сиздин кечке эле алардан сурабастан же алар каалабаса деле аларга кийим алып бере бергениңиз, могу кийимди кийесиң. Анткени сиз өзүңүздүн вкусуңузга жараша тандайсыз, кийимди дагычы. Эмне тамак жеш керек, эмне кылыш керек, каяка басыш керек, каяка баспаш керек, бүт баарын сиз мындай чектеп, карап, контролдоп турган уже адамдар чоңоюп өзү самостоятельный болгондо сиз үчүн бул камкордук. Сиз камкор кылып атасыз. Анткени кичинекей кезде сиз ушундай камкор кылчусуз, алар кичинекей кезде. Алар чоңойду, сиздин камкордугуңуз аларга эмне болуп баштайт? Орусча давка деп коет, кыргызча бул мындай кысып баштайт да. Сиздин камкордугуңуз аларга эркиндик бербей, аларды кысып, аларга мындай воздух жетпегендей болуп баштайт да. И көбүнчө кичинекей да, ал все равно возрасты кичинекей, сиз улуусуз, сиздики туура, улуусын уруш керек деген нерсе бар кыргызда, улууну сыйлаш керек, улуну айтканын кылыш керек деген нерсе бар. И кичинекей бир туугандар уже чоңойду, алар 18-де, 20-да, балким 25-те, балким 30-та, 40-та, балкимчи. Уже бирок баягы эле сиз ролдосуз да, сактоочу. Мен баарын сактап атам, баарын ойлоп атам, баарына камкор кылып атам деп ойлоп атасыз да. И баары ичиңизде эмне бар сизде? Баары мага ыраазы болуш керек.
мен баарын ойлоп атам, мен баарына кеңеш берип, мен баарын караган үчүн ар ким ушундай бутка туруп атат, ар ким ушундай жашап атат деп, все равно алардын жашоосунун түптөлүшүнө сиз эмне өзүңүздүн салымыңызды сезесиз. Барбы ушундай? Кимде бар, кана жаза кетиңиздер. Эми анан бирок ошол кичинекей бир туугандар же ошол сиз сактап аткан адамдар өзүлөрүн кандай сезе баштайт. Бир убакыттан кийин башында бул жагат, бир убакыттан кийин алардын да ролу өзгөрөт да. Алар башында кичинекей кезинде, как мындай айтканда, жертва болчу, анткени алар өзүлөрү тамак жасай алчу эмес кичинекей кезинде. Алар өзүлөрү кийине алчу эмес, например, Андан кийин алар өзүлөрү кийим сатып алчу эмес, сиз сатып берчүсүз. Контрагын төлөй алчу эмес, балким контрагын сиз төлөчүсүз, жумушка өзү кире алчу эмес, сиз жумушка сүйлөшүп киргизгенсиз. Анан уже алар өзүлөрү кийим сатып алат, өзүлөрү тамак жасай алат, өзүлөрү кийимин кие алат, өзүлөрү жумушка барып келе алат, өзүлөрү акча таап атат. Бирок сиз дагы эле ошол ролдон чыкпай жүрөсүз да. Алардын ролу өзгөрдү, алар уже байкуш эмес, алар уже самостоятельный, чоң, взрослый, зрелый адам болду. Бирок ошол адам болгонго сиз эмне болуп атасыз? Түрткү болот, тоскоол болуп атасыз. Анткени сиз дагы эле эмне кылып атасыз? Аны камкор кылып атасыз. Дагы эле аны басып, монтип, жана тоок балапандарын монтип карап жүрөт го. Ошондой сыяктуу болуп атасыз. Сиз дагы элечи. Даже балким сиздин өзүңүзчө үй бүлөңүз, бала чакаңыз бар болсо деле, бирок сиз эмоционально, физически болбосо да, бирок эмоционально сиздин оюңуздун баары ошол адамдар жөнүндө. Алар эмне кийип атат, алар эмне ичип атат, алар эмне кылып атат, канчада кетип атат, канчада келип атат, туура тамактанып атабы, ачка калган жокпу, үшүп калган жокпу, дагы эмнеси эмне кылып жүрөт, кыйналган жокпу деген ойлоруңуз менен аларды эмне кылып атасыз? Эмоционально кысып атасыз. Катып жатат дейт, сиздерде катып атабы? Эми карагыз, биз энергиядан турабыз, баарыбыз энергиядан турабыз. Бири-бирибиздин энергиябыз даже 1000 километр алыс жакта жүрсөк дагы аламда эч кандай аламдын закондорунда эч кандай граница жок, эч кандай алыстык жок. Күн канча миллион километрден бизди жылытып атпайбы? Видите? То есть ошондой эле биздин энергиябыз, биздин эмоционалдык ойлорубуз аларга 1000 километр болсо деле жетет да. Аларды же кысат, же аларды көтөрөт, же аларды тоскоол кылат, же түртөт, ушундай да. То есть ошон үчүн ойлооңуздар да, алыста мен ага эчтеке кылбай элем деги. Сиздин оюңуз. Сиз бир күндө канча жолу ойлоп атасыз? Кимди ойлоп атасыз? Вот о чем. Түшүнүктүү, Түшүнүктүү, өзүңүздөрдү көрдүңүздөрбү? Ким өзүн талдады, ким өзүн көрдү, ким өзүн тапты ушул жерде. Көп учурда 80% спасательдер, 80% бул адамдар спасатель, куткаруучу болуп жүрөт да. Бул өмүр бою болбойт. Именно ушул адамдар көбүнчө кайрамды кимге айланып кетет? Именно спасательдер көбүнчө агрессорго айланып кетет. Баскынчыга айланып кетет. Неге? Анткени эме элестетиңиз, мен сени өмүр бою баксам, мен сени чоңойтсом, мен сени тарбияласам, мен сага почти как экинчи ата энең болсом, контрагыңды төлөсөм, кийимиңди алып берсем, өзүмө албаган кийимди сага алып берсем, өзүм жебеген тамакты сага алып берсем, сени ойлоп жүрсөм, сени бутка турсун, сени адам болсун деп жүрсөм, сен ыраазычылык айткандын ордунда, сен мага ыраазы болгондун ордунда, сен мага эмне кылып атасың дейт. То есть эмнеге булундай келип чыгат? Эмне үчүн спасатель агрессорго айланып кетет? Анткени ошол эле адамдар уже самостоятельный болгондо биздин камкордугубузду түртө баштайт. Кереги жок, сен алган кийимиң мага кереги жок, мага жаккан жок дейт. Мага жаккан жок деп кийбей койсо, сиз эмне болот? Жиниңиз келет ичиңизден. Мен өзүмө албастан буга алып келсем, бул карасаң барктабай, сыйлабай, ыраазы болбой атат мага. Түшүнүктүүбү? Видите? Ушул спасательдин жан дүйнөсүндө бул кичинекей чакта бул неосознанный абалда болчу, бирок кийин кандай жан дүйнөдө сезимдер пайда болгон. Эмне үчүн ошол спасатель ролдо көбүнчө калып калат дагы, ошол ролдон чыгыш өтө кыйын болуп калат. Анткени бул адамга эмне жетишпейт? Бул адамга признание жетишпейт. Спасательдер көбүнчө буга признание жетишпейт. Мени байкап койгулачы, мен бармын. Ыраазычылык жетишпейт бул адамдарга. Бул адамдар постоянно мага ыраазы болушса деген максатта, ниетте
баарын эл үчүн баарын кыла берет. Мени байкап койгула, мени мактап койгула деген максат. Ошол себептен бул адам өзүнүн 80 даже 90% жашоосун бирөөлөр үчүн жашап өтөт. Бир туугандар үчүн. Андан кийин бир туугандары түртөт, уже самостоятельно ар кимдин өзүнүн үй бүлөсү болгондо, ал уже өзүнүн үй бүлөсү пайда болду да, өзүнүн бала чакасы, өзүнүн жолдошу. Ал өзүнүн жолдошуна спасатель болуп алат. Просто ал адам ошол ролдо отурат, яктан адамдар өзгөрө берет да. Мурун бир туугандар болчу, бир туугандар кетти, эми жолдошу келди. Жолдошу балким жолдошунун кайын журтунан балким бирөөлөрдү спасатель болуп спасать этериши мүмкүн. Андан кийин балдарын спасатель болуп, балдарын байкуш кылып алат же агрессор кылып алат да. То есть мындайда бул үч бурчтук бири-бирин тартып турат да. Спасатель бар жерде сөзсүз түрдө байкуш дагы бар, агрессор дагы бар. Сиз агрессор болсоңуз, сизде сөзсүз түрдө байкуш адам пайда болот да. Бул закон, Алланын закону ушундай. Эми караңыз, азыр өзүңүздү талдап көрүңүз, өзүңүздүн жан дүйнөңүздү, өзүңүздүн ички сезимиңиздерди талдап көрүңүз. Сиз ушуга чейин, мен дегендер, сиз ушуга чейин куткаруучу болуп келдиңиз, кандай максатта? Сизге кандай сезимдер жетпей атты? Балким ыраазычылык сезим жетпей аттыбы? Балким сизге признание жетпей аттыбы? Балким сизди эч ким байкабагандыктан ушуну кылып аттыңыз. Эмнеси үчүн кылып аттыңыз? Кандай максатта? Кандай сезим, кандай эмоция алыш үчүн кылып аттыңыз? Азыр талдап көрүңүз. Ар бир адам жашоосунда спасатель да болгон, байкуш дагы болгон, агрессор дагы болгон. Балким азыр дагы эле кайсы бир ролдо жүрөсүздөр да. Именно ушу азыр куткаруучуну талдап атабыз. Эми ошону карап көрүңүз да. Ошо куткаруучу ролуңуз кандай максатта, кандай сезим алыш үчүн, кандай эмоция алыш үчүн болду эле. Бул дагы эмне үчүн болуп калат? Эмне үчүн признание керек бул адамга? Анткени кичинекей чагында ата-энеси сен улуссуң да, сен чоңсуң да, сен мындайсың да дей берип, ал адам ошого көнүп калат да, ал адам ойлойт да, мен өмүр бою эле мени ушинтип мактап туруш керек да. Сен укмушсуң, сен кыйынсың да, сен баарына күчүң жетет да, сен күчтүүсүң да, сен колуңан келет, баары келет, сен баарын кыла аласың деген нерсеге көнүп калат да эле, өмүр бою башкалардан ошону көтөрөт да. Бирок башкалар биздин ата-энебиз эмес. Спасатель бул көбүнчө камкорчу эмес, бул сактоочу көбүнчө. Мааниси менен которсок, бул сактоочу. Бул сактап жүрө берет да башкалардычы. Кандай максатта сактап атат? Эмне себептен сактап атат? Эмне себептен сиз сактоочу болдуңуз, куткаруучу болдуңуз? Кандай максатта куткаруучу болдуңуз? Азыр өзүңүздөрдү талдап көрүңүздөр, өзүңүздөргө ошол суроого жооп берип көрүңүздөр. Анткени ар кимдин максаты ар башка. Сизге эмне жеткен жок, ошол нерсени өзүбүз беришибиз керек эми. Балким мага признание жетпей атты. Мен эмнени кааладым? Адамдарга ушул нерсени кылып атканда, мен адамдарга куткаруучу болуп атканда, мен эмнени кааладым? Эмнени күттүм алардан? Анткени сөзсүз түрдө ар бир үч бурчтуктун үчөөндө тең күтүү бар. Күтөт, ыраазычылыкты күтөт, мактоону күтөт. Мени байкаса, мени мактаса, мага ыраазычылык айтышса дегенди күтөт куткаруучу. Ожиданияда башкалардан. Түшүнүктүүбү? Бирок эң өкүнүчтүүсү, үч бурчтуктун үчөөндө тең эч кимдин өзүнүн жашоосу жок. Эч ким өзүнүн жашоосу менен жашабайт. Эч ким өзүнүн жашоосуна жоопкерчилик албайт. Анткени куткаруучу байкуштун жашоосу үчүн жоопкерчилик алып алган. Ал вечно ошонун проблемасын чечет. Вечно ошону ойлонот. Ал билет, куткаруучу билет, байкушка кандай жашашса туура болот. Ал мону кылса, мондай болмок. Эмне аны кылбай атат? Муну кылыш керек, мен ага чалып туруп айтпасам. Видите? То есть ошол моментте куткаруучу өзүнүн жашоосун ойлонсо болот эле. Анын өзүнүн жашоосунда толтура нерсе бар, оңдоочу.
Бирок ал өзүнүн жашоосун ойлобой эле. Ал башкалардын жашоосун ойлоп атат. Кийинки учурчтук байкуш. Ким бул байкуш? Байкуш бул өзүнүн жашоосуна вообще жоопкерчилик албаган. Башкалардын да жашоосуна жоопкерчилик албаган. Куткаруучу хотя бы башкалардын жашоосуна жоопкерчилик алып атат. А байкуш башкалардын да жашоосуна жоопкерчилик албайт, өзүнө да албайт. Өзүнүн муктаждыктарын башкалар жапса, башкалар кылып берсе, менин муктаждыктарымды башкалар аткарып берсе деген күтүү бар мында. Куткаруучунун күтүүсү бул ыраазычылык болсо, куткаруучунун күтүүсү бул башкалар мени мактаса, мени байкаса деген болсо, байкуштун күтүүсү менин жашоодогу муктаждыктарымды бирөө жаап берсе. Мага келип бирөө акча берип койсо. Мага келип менин могу проблемамды бирөө чечип берип койсо. Мага келип бирөө жардам берип койсо деген күтүү. Бул жан дүйнөсүндө күтүү да. И, конечно, бул жан дүйнөсүндө ушундай эмоциялар болгондон кийин, ушундай сезимдер болгондон кийин, анын жанында сөзсүз түрдө эмоционалдык тартып не болот? Спасатель болот. И байкуштун эң мындай өкүнүчтүүсү бул жан дүйнөсүндө, оюнда, мээсинде реально ишенет, что мен колуман келбейт, мен аны кыла албайм. Мага бирөө жардам бериш керек деген ишеним бар анда. Бул реально ишеним. Элестеткиле. Өзү балким 30-та болушу мүмкүн, 40-та болушу мүмкүн, 6 санаман, акыл эси ордунда, кадимки эле сопсонун адам. Бирок анын алсыздыгы анын оюнда. Менин колуман келбейт, аны мен кыла албайм да. Мен айлыгым 15 000 сом болсо, эч нерсеге жетпей атса, мага бир туугандарым бар жакшы турган, ошолор жардам бериш керек да. Ал айына 100 000 таап атпайбы? Ал мага жардам берип койсо эчтеке болбойт. Айына 5 000 берип койсом не болмок эле? Мен байкуш, мен 15 000 таап атам да. А эмне үчүн ал жумушун алмаштырбайт? Ал даже оюна келбейт. Ал даже оюна келбейт, айына 50 000 доходко чыкса болот экен. Анткени ал байкуш, ал жан дүйнөсүндө байкуш. Ал оюнда байкуш. Бул анын эң чоң алсыздыгы. И, конечно, ага бирөөлөр жардам берет. Бирөөлөр кийимин берет, бирөөлөр тамак берет, бирөөлөр продукты берет, бирөөлөр акча берип турат, бир туугандары. Бул байкушта бир тууганым аз эле табат, ага жардам бериш керек да. Карап келсек, ар бир үйдө ушундайлар бар. Даже бул көбүнчө кимдер болуп калган? Бул көбүнчө үй бүлөдөгү эң кичүүлөр ушундай болуп калат. Анткени эң кичүүлөргө баары жардам бере берет. Эң кичүүлөргө баары кичинекей кезден эмне кааласа баарын алып берет. Кичүүсү да, эркеси да. И вот ошо бул грань аябай тонкий да. Ошо кичүүсүн эркелетүү менен, ошону байкушка айландырып коюу менен, ошону самостоятельный кылуу бул өтө тонкий грань ортосундачы. И мен даже билем ушундай адамды, что үйүндө толтура жылкылары бар, койлору бар, жапжашнакай жашайт. Бирок ал вечно бирөөлөрдөн күтөт, улуу бир туугандарынан күтө берет. Мага келип жардам беришпейби? Менин 90 эле коюм болот, 10 кой кошуп койсо 100 коюм болот эле. Видите, бул сырткы дүйнөгө материалдыктан да зависит этпейт, бул анын жан дүйнөсүнө абалы. Ал жан дүйнөсүнө көнүп калган, ага бирөө жардам бере бергенде. Ага постоянно бирөө берип туруш керек. Ал эмне кылыш керек? Ал алып туруш керек. Ар түрлүү ролдо болот. Даже кээде болот, что ал жан сыртында баары жашнакай кирешеси бар, үй бүлөсү бар, баары жашнакай болсо да, бирок ал жан дүйнөсүндө байкуш. Ушундай да болушу мүмкүн. Кийинки агрессор. Агрессор кандай адам?
Агрессия сыртынан аябай күчтүү адам, аябай каардуу адам кээ бирде, көбүнчө учурда. Бул постоянно кандай? Көбүнчө учурда мен айткандай болуш керек. Мен айттым, ошондой кылышыңар керек дейт. Бул дагы көбүнчө кимдер? Бул көбүнчө үйдүн улуулары. Анткени көбүнчө учурда жанагы эле куткаруучу кимге айланат? Агрессорго айланат. Мен сага кылып атсам, сен мага ыраазычылык айтпайсың. Мен сен үчүн жасап атсам, сен мага ыраазычылык айткандын ордуна, мен сага сонун кийим алып келсем, сен аны кийгендин ордуна эмне кылып атасың? Кийесиң. Мен айттымбы? Кийесиң. Мен айттымбы? Муну кыласың. Мен айткандай болуш керек. Приказ. Менин сөзүм закон деген адам. Сыртынан көрүнүшү мүмкүн, бул аябай күчтүү адам. Бул адам баарын билет. Бул адам баарын чечет деген сыяктуу көрүнүшү мүмкүн. Эми карап келели, эмнени жоготуп атышат булар? Эмнени жоготуп атышат? Кандай ойлойсуздар? Спасатель эмнени жоготуп атат? Вечно башкаларды спасать этип жүрүп. Байкуш эмнени жоготуп атат? Кандай ойлойсуздар? Кана жаза кетиңиздерчи. Агрессор эмнени жоготуп атат? Сиздер жазгыча мен айта берейин. Агрессор эң биринчи эле өзүнүн нерв ден-соолугун жоготуп атат. Анткени эгер башка бирөөлөр анын айткандай кылбай койсо, ал аябай жинди келет, ачуусу келет. Нерв болот. Туура айтасыздар билмекчи, энергиясын. Постоянно стресс. Агрессор болуш бул өтө кыйын. Өтө көп энергияны талап кылат. Видите? Жан дүйнөсүндө агрессор бул аябай, кандай айтсам, ранимый адам да. Аябай ранимый адам. Вот ошол нерсени көрсөтпөш үчүн ал сыртынан эмне кылат? Защита кылат. Эң жакшы защита бул эмне? Бул нападение. Булардын жашоодогу позициясы, жашоо образы ушундай болуп калат да. Мен өзүмдү сакташ үчүн эмне кылышым керек? Нападение кылышым керек. Биринчи, пока мага эч ким нападение кыла электе, мен нападение кылып калышым керек. Биринчи болуп. Жан дүйнөсүндө бул өтө жалгыз, өтө бактысыз адам. Анткени агрессорду эч ким жакшы көрбөйт. Урушчак адамды ким жакшы көрсүн? Ал урушчак, ал ошонте берет деп коебуз, Барбы ушундай адамдар айланаңыздарда? Ал урушчак, аны жөн эле койчу, укпай эле коён деп коебуз. Ал оготур жини келет. Эмне үчүн ал агрессорго болду? Эмне үчүн ошондой ролду тандады? Анткени анын жан дүйнөсүндө коркунуч бар. Мен эч кимге керегим жок. Жалгыздык бар анын жан дүйнөсүндө. Ошол жалгыздыкты жабыш үчүн ал эмне кылат? Элдин баарын контролдоп, кыйнап жанында алыш керек болот да. Ал ушундай позицияны тандайт. Каалайсыңбы, каалабайсың, сен менин жанымда болушуң керек, мен айтканымды аткарышың керек деген позиция. Байкуш эмне кылат? Байкуштун минусу эмнеде? Эмнени жоготот ал? Байкуш айтып кеттим, ал чын эле ишенет, что анын колунан келбейт, ал кыла албайт. Мага жардам керек дегенде ишеним бар анын жан дүйнөсүндө. Анын да жан дүйнөсүндө эмне бар? Жалгыз калам деген, жалгыз калып калам, жалгыздык коркунучу бар.
спасательдер эң чоң манипуляторлор. Именно спасательдер анткени мен сага акыл атпаймынбы? Мен сени минттим го? Помнишь, баягыда мен сага монткем. Сен кичинекей чакта контрагыңды мен төлөп окуткам сага. Деп не кылабыз? Манипуляция кылабыз. Ушул үчөөнү тең бириктирген үч бурчтуктун ичине чоң тамга менен жазып койсоңуздар болот. Үч бурчтуктун ичинде эмне бар? Кандай сезим бар? Үчөөнү бириктирип турган. Жалгыздык сезими. Коркунуч, мен жалгыз калам деген. Страх одиночества. По сути, ар бир адамда бар. Ар бир адамда бар. Менден жакшыраак адам келип калса, эмне болот деген. Ушу кайсы үч бурчтукта жүрбөсөңүз дагы бул эмне? Үчөөндө тең сиздин өзүңүздүн жашооңуз жок. Сиз бирөөлөргө да өз жашоосу менен жашаганга мүмкүнчүлүк бербейсиз. Видите? Эми эмне кылабыз? Мындан ары эмне кылабыз? Үч бурчтуктан чыгабыз. Эч кимди спасать этпейбиз. Даже оюбузда не надо спасать. Отуруп алып, балаңызды ойлоп, Россияда жүрөт, эмне болуп экен, курсагы ток бекен, ачка экен, жылуу кийиндүү экен деп ойлоп кереги жок. Мунун ордуна эмне кылсаңыз болот? Дуа кылсаңыз болот. Алладан сураңыз: Аллахым, ишиңди берекесин бер, жолун ач, ийгиликтүү кыл, жакшы адамдар менен курча, болду. Отуруп алып сиз ойлой бергенден сиз барып ага тамак жасап бербейсиз. Туурабы? Ошондуктан сиз кандай энергия кетирсеңиз, ошол нерсе энергия алга тартылып келет. Ошондуктан анын иши жакшы жүрсүн десеңиз, бир туугандарыңыздын, балдарыңыздынбы, балким сиз айылдасыз, балдарыңыз шаарда турат. Даже жаныңызда жүрсө деле бир жакка жолго кетсе, биз эмнебиз? Аман эсен барып келсе экен, антинсе экен, минсе экен дебестен эмне кылабыз? Аллахым, жолун ач, жолун шыдыр кыл, берекелүү кыл, аман эсен барып келсин. Дуа кылып коебуз. Эмне кылып чыгабыз? Үч бурчтуктан ушинтип чыгабыз. Сиздин тревожный ойлоруңузду эмнеге алмаштырасыз? Дуага алмаштырасыз. Коркунуч ойлоруңузду дуага алмаштырасыз. Коркунуч ойлор башталдыбы, сразу өзүңүзгө стоп дейсиз дагы эле эмне кыласыз? Ошол адамга дуа кылып баштайсыз. Аллахым, кирешесин көбөйт, ден соолук бер, ийгилик бер, жашоосун жеңил кыл, жашоосун берекелүү кыл, эки дүйнөлүк бактылуулук бер. Бүт жакшы дуалардын баарын айта бериңиз. Сиз отуруп алып, ал адам үчүн коркуп, коркунуч ойлорду кетиргенден ал адамга жакшы нерсе болбойт. Сизге дагы эч кандай жакшы нерсе болбойт. Анткени сиздин өмүрүңүз кетип атат. Коркунуч ойлорду ойлоп атканда. Жүрөгүңүздө мындан ары ишенич орнотосуз. Эгер сиз буга чейин спасатель болсоңуз, эмне кыласыз? Байкушка ишенесиз, ал өзүнүн колунан келет. Байкуш деген адамдарды азыр мындай көзүңүздөн өткөрүп көрүңүзчү. Байкуш деген бир тууганыңыз, балким сиз байкуш деп жолдошуңуз кыла албайт деп өзүңүз мык уруп жүргөнсүз, өзүңүз акча таап жүргөнсүз. Бул акча таба албайт да мен табам. Бул аз эле табат, мунуку жетпейт үй бүлөгө, эмне кылмак эле. Демек, сиз өзүңүз ошону алсыз кылып салып атпайсызбы? Ошондой ойлоруңуз менен, ошондой сөздөрүңүз менен. Ошону токтотобуз. Анткени сиз эмне болгонсуз? Спасатель болгонсуз дагы ал адамды байкуш кылып койгонсуз. Ал сиздин жаныңызда хочешь, не хочешь байкуш болуш керек болуп калат. Мындан ары эмне кыласыз? Ал байкуш эмес, анын колунан келет, ал үй бүлөнү бага алат. Ал киреше таба алат керектүү сумманы. Деген ишенимди орнотобуз. Ар бир адамга болгон ишенимди орнотобуз өзүбүздүн жүрөгүбүздө. Именно бул адамдардын жүрөгүндө ишеним жок болгондуктан булар эмне? Бир күнү спасатель, бир күнү байкуш, бир күнү агрессор. Эң негизгиси буларда эмне? Жүрөгүндө жалгыздык коркунучу бар. Эми ошол жалгыздык коркунучун ишенимге айландырабыз. Рызкы берүүчү ким? Ким берет күндө бизге рызкыны? Биз ойлоп атабыз, мен иштеп акча таап атам. Ооба, сиз себебин кылып атасыз. Бирок рызкыны ким берип атат сизге? Күндө таңертең ким ойготуп атат бизди? Аллах. Жаратуучу Аллах. Значит, ал адамга дагы Аллах Таалам жаратканда өзүнүн рызкысын жазган. Не кылыш керек? Ошол рызкысын себебин кылып тапканга
Просто жардам берип коюш керек. Мен сага ишенем, сен колуңан келет, сен өзүң кыла аласың, таба аласың. Сен 15 000 эмес, сен деген 35 000, 40 000 акча айлык таба аласың. Давай башка демет. Давай могу жумуштарды кыл. Балким ал өзү аракет кылбай да. Давай моларды кыл, могу жумуштарды кылып койчу. Идея бериңиз. Ишеним бериңиз. Бирок ал ишеним жүрөктөн болуш керек. Жүрөктөн чыккан жүрөккө жетет дейт. Эгер жөн эле сөз менен айтып койсоңуз, ал адам сезет, жөн эле сиз аны алдап атасыз дегендей сезет да. Кичинекей баланы алдагандайчы. Ошондуктан ошондой нерсе болбош үчүн ал сезип, реально ал өзүнө ишеним келиш үчүн сизде ошондой ишеним сезими болуш керек. Видите? То есть эмне кылабыз? Треугольниктен ушинтип чыгабыз. Байкушка. Агрессорго эмне кылабыз? Агрессор менен урушпайбыз. Агрессорго байкуш ага мактоо жетпей атат. Ага сүйүү жетпей атат, мээрим жетпей атат. Көңүл жетпей атат. Эмне кылабыз? Мактап коебуз. Билесиңби, сен ушундай сонун адамсың да. Сен ушундай сонун нерселерди кылгансың да. Эмне керек ага? Ага да ишеним берип коюңуз. Сен колуңан сонун нерселер келет да. Деген сыяктуу. Видите? Ошол жүрөгүңүздөгү болгон жалгыздык коркунучун балким сиздер айтышыңыз мүмкүн, менде андай нерсе жок. Мен андай эмес, менде коркунуч жок, менин үй бүлөм бар, балдарым бар, менде постоянно жанымда ар дайым адамдар бар дешим мүмкүн. Бирок бул сырткы дүйнө, бул алдоо. Эгер бул ролдо жүргөн адамдарда жүрөгүн кандайдыр бир түпкүрүндө, где-то там глубинада коркунуч бар. Бар коркунуч. Ошол коркунуч сизди куткаруучу болгонго, ошол коркунуч агрессор болгонго, ошол коркунуч жертва болгонго эмне кылып атат? Түрткү кылып атат. Ошондуктан эми карап көрүңүз. Эң негизгиси, самое главное, эмне надо признать, кабыл алыш керек. Ооба, менде бар ошол нерсе. Балким мен өзүм билбейм. Балким мен өзүм байкабайм. Бирок ошол нерсе менде бар. Менде коркунуч бар, менде жалгыз калып калган коркунуч бар. Любой эле адамда коркунуч бар. Балаңыз чоңоюп кетип, үйлөнүп өзүнчө алып кетет. Же балаңыз чоңоюп, келин алып, аялын көбүрөөк карап кетет деген коркунуч бар ар бирине. Айтпаса дагы. Эмне үчүн жана кайнене келин деген вопрос пайда болот бизде. Анткени эмне? Мен кайненемин, мен өмүр бою баламды өсүп чоңойтсом, бул үйлөнүп алып, көчүп эле келген келин аялын карап калды деген нерсе бар да. Ошон үчүн эмне? Баласын айта албайт, жинин кимден чыгарат? Келинден чыгарат. Эгер андай коркунуч жок болсо, андай вопрос да турбайт болчу да. Сизде жүрөгүңүздө ошол коркунуч кеткенде, бардык адамдар менен мамилеңиз өзү эле түздөн мындай жакшырып, өзүнүн бир нугуна келип калат. Эми мындан ары эмне кылабыз? Кандай треугольникке киребиз? Аллах бар, жаратуучу бар, ырыскы берүүчү Аллах бар. Мен бар, башка адамдар бар. Аларга деле Аллах берип атат. Мына мен, башка адамдар и Аллах деп элестетиңиз да. Үч треугольник, Аллах жаратуучу, мени жаратканда Аллах, буларды жаратканда Аллах. Ырыскы берүүчү Аллах, мага, буларга да ырыскы берүүчү Аллах. Мен буларга себепчи болуп эмне кылышым керек? Ишеним гана берип коюшум керек. Балким башында кичине жардам берип жол көрсөтүп коюшум керек, идея берип коюш керек. Бирок булар үчүн жоопкерчилик алып, булардын жашоосун жашап кереги жок. Сиздин өзүңүздүн жашооңуз бар, өзүңүз жашашыңыз керек. Анткени сиздин жашооңуз өтүп атат. Видите? И самое главное, эмне кылышыбыз керек? Кабыл алыш керек. Ооба, менде сезимдер бар. Кандай сезимдер бар? Жалгыздык коркунучу бар. Таарынычтар бар. Бактылуулук сезимдери бар. Сүйүнүч сезимдери бар. И это нормально. Это нормально. Бул бизде жаратылышта Аллахтын берген ушундай сезимдерди. Просто ошол сезимдерди бизди башкаруучу кылбаш керек да.
туура айтасыздар, жоопкерчиликти өзүбүзгө алабыз, өзүбүздүн жашообузга, башкалардын эмес, өзүбүздүн жашообузга жоопкерчилик алабыз. Даже биз балдарыбызга жооп бере албайбыз. Определенный моментке чейин биз эмне балдарыбыз аманат, багабыз, кийинтебиз, тарбия беребиз, жакшы жол көрсөтөбүз, бүттү. Андан кийин уже алардын өз жашоосу өзлөрүндө. Андан кийин эмне кылабыз аларга? Дуа гана кыла алабыз. Дуа кылабыз, бата беребиз, болду. Эми эмне кылабыз? Мындан ары чоң тамга менен жазып алыңыз. С этого дня, ушу күндөн баштап, мен өзүмдөн баштайм. Өзүмдөн баштайм. Жоопкерчилик алганды өзүмө, өзүмдүн жашоомо, өзүмдү өзгөрткөнгө, өзүмдү жакшыртканга, өзүмдүн кыялдарымды, максаттарымды ишке ашырганга, бирөөнүкүн эмес. Бизде сабакта, офисте абдан сонун сабактар болуп турат, и офлайн, мындай офисте сабак өткөндө максат, кыял темасын жаздырганда, жазыңыздарчы максатыңыздар десең, 99% адамдар өзүнүн максаты эмес, күйөөсүнүн, баласынын, кызынын, келинин, небересинин максатын жазып алат. Мен последний раз сабак өткөндө ошо максатыңыздар жазгылачы десем, бир апа, почти 70-ке чыгып калган апа, неберемдин ушундай бир максаты бар, трактор алам деген, ошону ал өзүнө максат кылып жазып алды да. Эми ал апага трактордун кереги жок, ал апа трактор айдабайт да. Ал апа дуа кылса болот, үйүндө отуруп алып эле дуа кыла берсе болот, башка басса турса деле дуа кыла берсе. Аллахым неберемдин жолун ачып, ошо максатын ишке ашыр деп, эгер ал пайда алып келсе. Ал апанын өзүнүн максаттары болуш керек да. Балким ал намаз окуй элек, балким намазга туруш керек. Балким Куран окуш керек, балким хажга барыш керек. Балким ал саякаттагысы келет. Жаш кезинде саякаттаганды жакшы көрчү. Кандай максаты бар? Уже унутуп калган өзүн унутуп калган. Анткени ушул ролдо, треугольникте жүрө берип, адамдар өзүн ушунчалык унутуп калат. Өзү жок да. Видите, ошон үчүн эмне кылабыз? Өзүбүздөн баштайбыз. Мен бар. Менин жашоомдо мен бармын деп туруп, бүгүн өзүңүздөрдүн кыялдарыңыздарды эстеп жазып чыгыңыздар. Сиздин кандай кыялдарыңыз бар эле кичинекей чакта? Сиз эмнелерди жакшы көрчү элеңиз? Азыр эмнени жакшы көрөсүз? Айпери Максатбековнун бир сабагында, даже аял заты биз ушунчалык мындай башкаларга служенияга кирип кетебиз көбүнчө, тамакты дагы эмне тамак жасайбыз көбүнчө? Жолдошубуз жакшы көргөн тамакты жасайбыз. Балдарыбыз жакшы көргөн тамакты жасайбыз, например. А биз жакшы көргөн тамакты ким жасап берет бизге? Ошентип кичинекей нерседен эмне кылып коебуз? Өзүбүздү унутуп коебуз да. И пока Карпмандын үч бурчтугунан чыкмайын, сизде жашоо жок. И сиз в любом случае утулуштасыз. Кайсы бурчта болбосоңуз, сиз утулуштасыз. Ошондуктан сиз утуучу болом десеңиз, сиз эмне кыласыз? Ошол треугольниктен чыгасыз дагы. И ар дайым эсиңизде болсун. Жаңы треугольник деп койсок болот. Аллахым бар, мен бар, башкалар бар. Мен деле ошондой пендемин, ал деле ошондой пенде. Аллах мага жардам берет деп ишеним киргизебиз. И сиздин жашоо бул Алладан белек сизге. Сизге белек. Башкаларга служение кылсын, башкаларга кийим сатып берсин, башкалар үчүн жашасын, башкаларды ойлосун, башкалардын жашоосун оңдосун деп жараткан эмес сизди. Сизди Аллахым мага кызмат кылсын деп жараткан. Мага кызмат кылсын. И ушул жашоодон жолунда балким биз өзүбүздү унутуп койгонбуз. Эми убакыт келди өзүңүздү тапканга. Өзүңүздү табыңыз. Эң башкы миссиябыз эмне? Аллахтын ыраазычылыгын алуу. Эң башкы миссия ушу берилген жашоону барктап, бийик деңгээлде жашап өтүү. Бирөөлөр үчүн эмес. Балдарыңыз үчүн эмес, жолдошуңуз үчүн эмес, бир туугандар үчүн эмес.
Ошондуктан өзүңүздүн жашооңузду ар кимге таратканды токтотуңуз. Сизде бир эле гана жашоо бар. Башка жашоо болбойт. Таратпаңыз. Өзүңүзгө арнаңыз. Өзүңүздүн миссияңыз. Аллахтын ыраазычылыгын табуу. Зикирлерди чалыңыз. Намаз окуганды үйрөнүңүз. Дуа кылганды үйрөнүңүз. Балким Куран окуганды үйрөнүп баштайсыз. Балким умрага барасыз. Балким хачка барасыз. Бүгүн өзүңүздүн кыялдарыңызды, максаттарыңызды, өзүңүздүкүн жазып чыгыңыз. Хотя бы бир 20-30. Мен 100 дебейин, хотя бы бир 20-30 чисто өзүңүздүкү. Бирөөнүкү эмес. Мага эмне керек? Мен эмнени каалайм? Мен Алланын ыраазычылыгы үчүн табуу үчүн эмнелерди кылышым керек? Деген суроо берип туруп, ошого жооп берүү катарында по пунктам 20-30 пункт жазып чыгыңыз. Мен өзүмдүн кирешемди көбөйтүш үчүн эмне кыла алам? Бир пенсияны карабай эле, бир айлыкты карабай, дагы эмне кылсам болот? Кирешемди көбөйтүш үчүн. Мынакей, компания сонун мүмкүнчүлүктү берип атат кирешеңизди көбөйткөнгө. Видите? Мен ден соолугумду жакшыртыш үчүн эмне кыла алам? Зарядка жазып атасыз, молодцы, суу ичип атасыз, молодцы. Эртең менен таңда эрте туруп атасыз, бул дагы ден соолукка таасир берет, молодцы. Дагы эмне кылсаңыз болот? Жакшы адамдар менен сүйлөшүп атасыз, бул дагы жан дүйнөңүздүн абалына, жан дүйнөңүздүн ден соолук, дени сактыгына жардам берет. Туурабы? Ошондуктан эмне кылабыз? Суроо беребиз, ошол суроолорго жооп беребиз өзүбүз. Кимде кандай суроолор бар, кимде кандай түшүнбөстүктөр бар. Бүгүн да абдан сонун эфир болду. Значит, сиздерге бүгүн ушундай сөздөрдү угуш керек болчу. Значит, сиздерге бүгүн ушундай сыяктуу өтүш керек болчу. Ар бир марафондо бир эле тема кайталанбайт да. Ошол эле тема мурдакы марафонда башкача өткөн, азыркы марафонда башкача. Значит, Аллахым сиздерге ушундай сөздөрдү айттырды да. И мен как проводник эмне кылып атам? Сиздерге эмне керек болсо ошону гана жеткирип атам. Аллахыма белгилүү эмне керек сиздерге. Значит, бүгүнкү отурган ушул 36 адамга ушул сөздөрдү угуш керек болчу. Балким ушул нерсе сиздерге жетпей аткан. Балким ушундай сөздөр жетпей аткан. И бул эфирди дагы бир 2 жолу, 3 жолу көрүп чыгыңыздар. Анткени бул өтө терең, өтө глубокий эфир болду. Мен сиздерге айтып атып, өзүм үчүн да көп инсайттарды алдым, өзүм дагы көп нерсени азыр ойлонуп турам. И ошон үчүн эмне кылабыз? Өзүңүздөргө суроо бериң. Мен жашоомдун ар бир сферасын жакшыртыш үчүн эмне кыла алам? Менин колуман эмне келет? Кирешемди көбөйтүш үчүн, ден соолугумду жакшыртыш үчүн, эс алганды туура, качественный, сапаттуу эс алыш үчүн мен эмне кыла алам? Эс алганды билбейбиз биз кыргыздар. Өзгөчө возрасттагылар, неберени алып алабыз, келе мен багым деп. А именно сиздин возраст азыр өзүңүз үчүн жашаш, өзүңүздүн кыялдарыңызды ишке ашырыш возраст. Анткени буга чейин сиз үй бүлө болуп, кайнене, кайын журт деп жашап келдиңиз. Андан кийин бала чакаңды өстүрөм, бутка тургузам деп жашап келдиңиз. Бала чакаңызды окуттуңуз, чокуттуңуз, үйлөнттүңүз, үй алып бердиңиз. Анан эми өзүңүз жашай турган убакыт келгенде көп эжелер, аталар, апалар эмне кылат? Неберелерин алып алып, анан кайра эле баягы жашоодо жүрөт да. Видите? Ошондуктан ойлонуп көрүңүздөр. Сиз балдарыңыздарды чоңойттуңуздар, кыздарыңыздарды чоңойттуңуздар, алардын балдарын өздөрүнө бериңиздер, алардын балдарын өздөрү багышсын. Алардын балдары өзүнүн ата-энесинин тарбиясын алышсын. Ошол өзүнүн ата-энесинин мээримин алышсын. Балким кыйналышат. Бирок ата-энеси менен чогуу болот, ата-энесинин мээримин алат, ата-энесинин тарбиясын алат. Бул эң туура. Конечно, сиздер ойлойсуздар, жеңил болсун, балама жеңил болсун, иштеп алсын, акча таап алсын, бутуна туруп алсын дейсиз. А бирок ал балага жетпей калган мээримди, ал балага жетпей калган сүйүүнү кийин толуктай албайсың.
ата эненин мээримин, ата эненин сүйүүсүн эч ким толуктай албайт. Сиз канчалык сүйүп, эркелетип мээрим берсеңиз дагы, бирок ал ата эненин сүйүүсү эмес. Сиз чоң ата, чоң энесиз, сиз тай ата, тай энесиз. Ошону ойлонуп көрүңүз. Анда эмесе эртең сонун эфир болмокчу, акчага болгон эфир, жаңы тема коштук эртең. Кирешең сенин абалың дегенчи. Эртең медитация кылабыз, ошондуктан эртең эфирге убагында киресиздер, медитацияны түшүнбөй каласыздар, кеч киргендер. Все равно кайталап көрсөңүздөр болот, бирок именно живой, именно азыркы поледе кылган абдан сонун. Ошондуктан убагында кечикпей киребиз эртең менен, Эртең сонун мощный эфир болмокчу. Анда эмесе бүгүнкү катышуучуларга 40 адамга терең ыраазычылык, таң эрте туруп, мен менен чогуу сонун эфирди көргөнүңүздөргө. Анда эмесе ишенем, ушул сабак сиздердин жашооңуздарды 180 градуска өзгөртчү сабак болду деп ишенем да. Негизи ар бир эфир, ар бир тема мощный тема да. Негизичи ар бир тема сиздердин жан дүйнөңүздөрдүн бир түпкүрүнөн орун алып жатат деп ишенем. Ыраазычылык, ийгиликтүү, берекелүү күн ар бириңиздерге. Ар бириңиздерди жакшы көрөм, сыйлайм. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум бардыңыздарга. Кутман таң, урматтуу